Assalamu алейкум, hurmatly mekendешler, hurmatly Kırgız elim. Ханты-Мантыйский автономный округ боюнча Сургут шаарынан бүгүн Баткенде болуп жаткан кырдаал боюнча биздин ушул жерде аксакалдарыбыз, жаштарыбыз, диаспора башчысы баш болуп демилге көтөрүп 3 күндөн бери акча каражатын жыйнап ушу кийин топтоп жөнөтүп атабыз бүгүн Баткен элине. Ошого кыскача маалымат отчет берип коеюн дедик эле. Сургут шаарынын диаспорасы Кубанычбек Кутузов сүйлөп койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мына бүгүн күндө Кыргызстаныбыз бардыгыбыз кабаргабыз кайчып турган мезгил. Айрыкча мына кече Баткен областы, Баткен району, Лейлек районундагы Тажикстан менен чектешкен айылдар. Урматтуу жердештер, урматтуу баткендиктер, урматтуу лейлектиктер. Биз дагы ушул Сургутта жалпы Ханты-Мансый аймагындагы шаарлар, райондор кайдыгер карабастан кабылгабыз кайышып колдон келген аракеттерибизди жасап, кайдыгер карабаган биздин мекендештер, эмгек мигранттары жана Сургуттагы жалпы Ханты-Мансый округунда жашап аткан кыргызстандык мекендештер баарыбыз чогулуп мынакей кийим-кече жаш балдарга, аялдарга, эркектерге колдон келген бардыгын бүгүн мына ушул машина менен жөнөтүп атабыз. И ошондой эле акчалай ретинде жардам Сургут шаарынан, Нефтеганский шаарынан, Белоярский шаарынан, Лянтор шаарынан, Сартым, Кагалым шаарлардан жалпы болуп 713.850 рубль накталай акча топтолуп, мына бүгүн ушул айдоочуга, ишенимдүү адамга берип, Баткенге карата, Лейлекке карата жол тартып кетип атканы жок. Биз дайыма урматтуу мекендештер, урматтуу баткендиктер, лейлектер, силер менен чогуу биргебиз. Биздин дагы кабыргабыз кайышып, жүрөгүбүз ыйлап турган мезгил. Силердин бардыгыңыздарга сабыр тилейм. Үйдөгү күйүп кеткендер жана жакындары кайтыш болгондордун жакындарына, бир туугандарына, балдарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мындан ары Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, Баткен жергесинде, тегеле Кыргызстанда эч кандай ушундай бир жаман иштер болбосун дегенде тилек кылабыз. Дайыма аман болуңуздар, туткан оозуңуздар барыңыздар, айталам кабыл кылган болсун. Биздин жалп турган аксакалдардан, жаштардан, коомчулуктардын атынан сиздерге жалындуу ысык салам. Ошондой эле Баткен областынын Ханты-Мантыйский боюнча аксакалы Маматов, Кудайназар Маматович аксакалы сүйлөп койсун. Урматтуу Баткен облусунун тургундары, Лейлек район тургундары, мына биз ушу Ханты-Мансый автономный округунун атынан сиздерге аз болсо да ушу жардамыбызды жөнөтүп атабыз. Сиздерге сабырлык каалайбыз. Биздер аз болсо да ушу туаластарда ушу жардамыбызды колдонобуз. Рахмат барыңыздарга туугандар. Мындан кийин мында кырсыктар болбосун. Буюрса мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун ар дайым. Биз буюрса кыргыз эли кыйын кырдаалда бири-бирибизди таштаган эмеспиз. Буюрса мындан дагы башка жардамдарды көрсөтүп Баткен элине жөнөтөбүз. Рахмат барыңыздарга туугандар. Туугандар, мына бүгүн биздин айдоочубуз сразу денеңизге мынакей коомчулуктан топтолгон акчаны берип атабыз. Ошондой эле коомчулуктан топтолгон көп жардамдарды бүгүн ушул аманатты жеткизилет деген ишеничтерибизде ак жол эсен аман элге жетип алды Баткенге. Сиражидин сага ак жол берсин, Кудайым аман эсен ушу кырсык болуп жаткан Баткендеги туугандарга ошо бизден кеткен аманат аман эсен жеткизип бересиз деген ишеничтебиз. Сизге Кудайым ак жол берсин. Аман эсен жакшы жетип алыңыз Баткен элине. Бизден чоң ысык салам айтыңыз. Кана. Ак жол жакшы жетип алыңыз. Жол аман берсин.